Assalomu alaykum suyukli ko'ruvchilar. Cho'ngsiro Dolboru Frunze TV kanali. Анан сіздерден бираз кечирим сурап өтөлдүк. Себеби видеолорубуз бираз кечигип чыгып калды. Анын бир себептери бар. Жакын арада билесиздер. Анан бүгүн шаарга чыкканыбыздын себептеринин бири жакында эле интернет тармагында бираз талкуу жараткан, бираз резонанс болгон видеолордун бирине көңүл буралы дедик. Тактап айтканда ошол видеодогу темага. Көбүңүздөр көрсөңүздөр керек, жеңил кийинген, юбка, майка кийген же болбосо бираз ачык кийиналган кыздардын баарын жеңил ойлуу, жалпак тил менен айтканда сойку кыздарга теңеп койгон видео тараган. Чын эле эркектердин көпчүлүгү ошондой ойлойбу? Жеңил кийген кыздардын баары бузулган деп ойлойбу же жокпу? Ошол жөнүндө эркектерден бүгүн сурайбыз. Анан кошумча кыздардан да сурап өтөбүз. Жеңил кийинген бул ыңгай үчүнбү, же болбосо эркектерге жагыш үчүнбү, же болбосо просто элдин баары ушундай кийинет, мен да ушундай кийинишим керек деген эле ойдо кийип жүрөбү? Анын баарын айтабыз. Дароо айтабыз. Биз ар дайым өзүбүздүн көрүүчүлөрдөн суранып келебиз. Бирөөнүн акысына кирбейли, бирөөнө өтө аша чаап, жамандап же комментарий деп шыбагандан алыс бололу. Себеп дегенде туугандар, бул долбоорубузга катышкан ар бир адамды мен сый урматым өтө терең. Себеп дегенде өз оюн коркпой, үркпөй, камерадан качпай, так туура айтып түшүндүрүп бериш бул чоң эрдик. Ошон үчүн мен катышуучуларыбыз үчүн бир лайк басып коюңуздар. Анан дагы бир кошумча айта турган нерсебиз, бул долбоорду эмне үчүн биз иштеп чыкканбыз? Себеп дегенде коомдо бираз көтөрүлбөй жаткан темаларды ар дайым талкууга салып, болгондо дагы эксперттер менен эмес, башкалар менен эмес, биздин мынакей өзүбүздүн эле мекендештерибиз менен бирге отуруп талкуулап, бир туура чечимге келгенде аракет кылып келгенбиз. Ошон үчүн сиздерди дагы бир жолу айтып өтмөкчүбүз. Биздин каналга катталып коюңуздар, лайк басып коюңуздар жана бул видеону көргөнгө датыр болсоңуздар. Анда эмесе баштадык. Чоңсуро кеттик. Уялып атам дейт, мындай тартынып атышат. Атыңыз ким чоңуз? Көйнөңүз сонун экен. Келиңиз. Жөн эле койбой эле кел, саламатсызбы, атыңыз ким? Жаңы эле бул кыздардан сурасам, эмне үчүн десем, ыңгайыбыз үчүн кийинебиз деп байке дейт. Анан камера менен тартып берели, эмне оюңардан айткандан коркуп атасыңар десем, жок, бизди жеп салат дейт. Ошон үчүн комментарийлерде тиишпей эле кыздарга. Коркуп атышат баары. Эмил, мындай суроолор болот. Жеңил кийинген кыздарды көрсөңүздөр, сиздин биринчи кеткен оюңуз кандай болот? Бузулган кыз дейсизби, же просто ыңгай үчүн кийинди дейсизби, же болбосо дагы башкача да ойлоруңуз барбы? Билбейм, жеңил эле кийингиси келсе керек, күндүн ысыгына караганда. Анан карап туруп эле кеудесине карап туруп эле судить эте албайбыз да. Бул мындай кыз, тигиндей кыз депчи. Ал өзүнө өзү агат, может. Болду ошол эле. Сизде эч кандай мындай карама каршылык да жок, колдоо да жок. Өзүнүн ыңгай болсо кыла алат. Өзүнүн башы өзүндө дегендей. Эң туура. Чоң рахмат. Здравствуйте, извините. Вас как зовут? Марина. Марина, у вас классный вид, стильно, красиво. Вы одеваетесь так, потому что вам так удобно? Да, потому что мне так нравится. Так нравится, и это ваш стиль. Да. Вот у нас, у кыргызов, сейчас возник такой вопрос, то, что наши девушки, типа, не должны одевать короткое или что-то открытое, да? Потому что это типа, как сказать, ну, типа не нравится парням. А хотя, ну, может быть и наоборот, да? Ну, в интернете сейчас вот такое обсуждение идет. Можно. Ну, у каждого свой стиль, так сказать. Каждому свое. И теперь вопрос вот такой. Вы иногда одеваетесь специально для того, чтобы понравиться парням или В произвести, каком плане? ну, произвести впечатление, чтобы такое увидел, о, классно. Ну да, бывает такое. Это у всех девушек или только у вас? У всех. У всех, да? И выбор одежды зависит от того, что кому хочет понравиться или по удобству. Два только фактора. Ну нет. Бывает еще по моде, по празднику и так далее. Много вариантов. И по настроению. Ну это само собой. Все, спасибо вам большое, Марина. Не, керектүү суроо менен кайрылып атасыз чоңуз. Сиздин оюңуз боюнча, бүгүн кийингениңиз мындай ысыкка байланыштуубу же модага байланыштуубу же эмнеге? Же настроение? Настроениеңизга. Кубаныч, жеңил кийинген, юбка кийген, шорта кийген, майка кийген кыздарды көргөндө сиз стилиндүү кийилип алыптыр, же болбосо погодага ылайыктуу же настроениясына ылайыктуу дейбизби, же дароо эле бузулуптур деген сыяктуу ойлор кетебизби? Жок, жакшы эле ойдо. Эми арамы жок? Жок, арамы жок. Бирок акыркы учурда эми байкадыңыздар, интернетте ушул тема аябай талкууга алынган үчүн көпчүлүк эркектердин ою, эми кыздардын оюнча, анан эркектерди ошондой көрсөткөнгө байланыштуу биз типа көрсө эле бузулган кыз деп ойлой берет экенбиз да. Эми ар кандай го, адамдар деген бузулган кыздардай болуп кийинип алат, бирок бузулган эмес. Бузулбаган кыздардай болуп кийинип алат, алар
эми түшүнүктүү го баардыгы. Эми бузулду деген терминге кандай кийинген кыз кирет сиздин түшүнүгүңүз боюнча? Бузулду деген терминге кандай кыздар кирет экенин билбейт экенмин. Кийими боюнча элестетели, кийим менен элестет. Эми конечно өтө кыска кийинип алган кыздар, мисалы үчүн сүйлөгөн сөзүнөн байкалат. А так айта албайт экенмин кандай кийинет экенин. Түшүнүктүү. Макул, чоң рахмат. Сезим мындай суроо болот да, жаңы эле интернетте талкуулап аткан видеону көрдүңүздөр да, кыздардын жеңил кийинип алган юбка кийген кыздарды бир аз башка түрдө көрсөтүп коюптур. Анан ошол боюнча сиздин оюңуз, анан баардык эле кыздар жеңил кийинсе сөзсүз түрдө алар же бузулган же бир мындайча айтканда адамдык сапаттан бир аз алыстап калган кыздар катары элестетебизби ошону? Кимди? Кыздардычы, мисалы жеңил кийилип алса да. Кызардабы? Ооба. Ну, это как бы их выбор, да, өздөрүнүн тандоосу. Так что вот, билбейм. Так, ороону, хиджаб кийүү бул сиздин өзүңүздүн тандооңуз. Да, өзүмдүн тандоом. Ал өзүнүн тандоосу. Коомчулук Если хотят, то, не знаю, салыш керек, бирок это как бы мусулман болгондон кийин ал это обязанность, да, всех девушек. Ар ким салынып жүрүш керек, бирок этот как бы если аны тандаса, главное, билбейм, бирок жүрөгү таза болсо болду дейм, да. негизи Бирок это как бы религияда это обязанность каждой девушки, салыш керек боло тура. Эми биздин поколение албетте баягы более консервативный көз карашты айтат да, бирок негизинде заманга жараша. Ошентсе деле ар бир кыздыңчы сырткы көрүнүшүнөн ички дүйнөсүн байкаса болот да. Анткени ички дүйнөсү кеңирээк, интеллекти кеңирээк кыздар негизинде эми таптакыр эле жамынып алсын дебейсиң, ар бир жаша кыздардын өзүнүн көз карашы, өзүнүн бир түшүнүгү бар. Тем более бүгүнкү мода аябай кызыктырып атпайбы? Анан жаш, татынакай кыздар. Бирок ошентсе деле ар бир нерседе чек керек да. Чек болуш керек. Мен, например, кыздарды ушу татынакай кыздар мындай кичине өздөрүн баалап, сыйлап дегендейчи эми. Мындай көзгө көркөм, балдарга кызыктуу көрүнгөн менен балдар деле мындай өзүн өзү сыйлаган, өзүн өзү мындай барктаган кыздарды баалашат. Не знаю, но мне кажется, что одежда тоже о многом говорит. Вот. Но вообще, в целом, наверное, не стоит. Но по одежде можно понять, например, спортивный человек, его сразу видно. Вот. А так, наверное, скорее всего, нельзя судить. А теперь такой еще встречный вопрос. Допустим, многие парни, конечно, возмущаются и думают, что это хорошая позиция. Я кое-где, конечно, присоединяюсь к тому, чтобы девушки не должны вот так легкомысленно, чересчур открыто одеваться, но одевать то, что они хотят, это их право. Я не имею права их судить в этом плане. И такой просто пример такой, то, что парни возмущаются, парни недовольны, парни думают, что вот это все правильно, не должно быть всего такого. Ну, простой пример, заходим в Инстаграм, а там девушки в купальниках, полуобнаженные, с фигурой, собирают миллионы лайков, подписчиков. Это говорит о том, что у них подписчики те же парни, грубо говоря. Ну, на девушек. То есть какой-то интерес есть, но ситуация вышла такая, то, что обобщенно все начали обсуждать, и все такие, мы за это. Вы думаете, то, что у нас парни все прям хотят, чтобы девушки там не одевались в короткое? Наверное, это уже дело девушек, что носить. Не, это да, в этом плане все понятно. Я говорю о том, то, что стоит ли думать то, что все наши парни 100% думают, чтобы девушки, ни одна девушка не ходила в шортах или в юбках. Зачем отвечать за всех? Ну, типа, есть парни, которые так думают, а есть, типа, нормальные парни. Вот, я вот про это хотел спросить. Потому что я считаю, девушка может одеваться так, как ей удобно. Но за грань, конечно, не выходить. Но за гранью это, я подозреваю, то, что просто в лифчике вышло, и это уже не то, да, главное? Футболочка, шорт, это нормально, приемлемо. Это жара, это 21 век. Смотря для кого приемлемо. Объясню почему. Все думают, то, что типа в таком виде она совращает, она привлекает себе особое внимание. Каждый думает по мере своей испорченности. Я, смотря на это, ей так удобно. А если человек подумал, то, что о, какая красавица, с ней бы стоило замутить это, то значит тот человек тоже испорченный. Потому что мысли нехорошие. Не знаю, я не читаю мысли людей, и как-то мне все равно. Молодец. Саида, вы классная. Спасибо вам. Должно волновать, как одевается девушка. Это их, не их дело, во-первых.
Во-вторых, сейчас другое время, и никакая девушка не должна слушать чужое мнение. И теперь такой вопрос. Допустим, у вас вот такая классная маечка, которая вроде бы все скрывает, но многие могут подумать то, что вы сейчас чересчур легкомысленно одеты. Могут, некоторые, я подчеркну. И теперь такой вопрос. Вы образованный человек? Конечно. Да. Вы человек со своей грамотной позицией. Мгм. И почему люди должны вот так думать? Потому что у нас вроде бы хотим жить как в Европе, да, но менталитет так не позволяет, потому что, ну, допустим, элементарно даже в одежде мы можем докопаться до людей, до девушек, и таким образом, ну, затронуть некоторые гражданские права людей. Ну, в основном это делают парни, я заметила. Ну, и покрытые девушки, ну, как бы, как сказать, обсуждают, вот так вот шепчутся. Ну, у нас так привыкли люди, не знаю. Как вы считаете, такой ваш внешний вид может привлекать парней? Может. Конечно, может. Но есть там оговорочка такая, то, что некоторые могут подумать: красивая, скромная девушка, некоторая стильная девушка, некоторая, ну, такая явно, походу, классно образованная. А некоторые могут подумать, что легкодоступная. Ну, где-то 40-30% могут и так подумать, то, что у нас, к сожалению, население настолько мало образовано, то, что вот в таких вещах могут сделать такой вывод. Я бы отмечу, я подошел и сказал вам то, что вы классно одеты, и я подумал то, что вы так-это, так-это. Это мое мнение, которое я не скрываю. Ну, какой-то, условно говоря, Айбек может тут проходить и может подумать то, что о, какая классная девушка, и сразу затащить бы ее в постель, да, грубо говоря. Мгм. Но это говорит о том же, то, что и он тоже испорченный человек, ну, потому что мысли у него такие. Ну да. Ну, вообще, мне кажется, нельзя как-то сексуализировать тело девушки, неважно, как она одевается, в короткую юбку или в топик, ну вот как я, например, сейчас, или в шорты. Ну, это просто неправильно, не знаю. Все, понял. То, что неправильно, я это заранее знаю, и хочется просто донести до наших людей, а у нас программу смотрит очень большое количество людей, чтобы вот эта тема как-то решилась в правильную сторону. То, что у нас демократическая страна, у нас нету никаких рамок, никаких установок, есть только моральные, которые кое-где должны, конечно, сохраняться, но в некоторых местах они не должны опускаться до того, что девушек приравнивать к таким-то девушкам чисто из-за того, что одежда такая. Это точно. Заида, вам большое спасибо. Приятного вам отдыха. Мнениесіне қарайсыңар. Өз өзімнен язылы. Бұл көйнек сізге ыңғайлы. Ооба. Ошон үчүн кийдиңиз. Ооба. Эгерде атыңыз ким эле? Жарқынай. Жаркынай, сен монда кийинбешиң керек деп бирөө жарым келсе, сиз не дейсиз? Алло дейсиз, алло апа, үйгө барып каламыз дейсиз. Сизчи? Панама, футболка, жеп жеңил, шаарда жүргөнгө эң ыңгайлуу. Бирок сен азыр мындай эркек окшоп кийинип алыпсың, жол болсо мында футболка кийбешиң же панама кийбеш керек десе, сиз үчүн бул как-то ойлонуп коюшка. Нет. Мен алардын вниманиясына не обращала бы. Сөзүнө көңүл бурмак эмес. Это мое дело, моя. Адамды кийимине карап баалаган туурабы? Себеп дегенде, мисалы да, грубо говоря, бир бала өтүп сизди көрүп туруп, бул жаңы эркектер окшоп кийинет экен, эркекче жүрөт окшойт деп туруп, сизге ушундай баа берип коюп кетип калса, сиз үчүн бир аз обидно да, мындайча. Конечно. Себеп дегенде адам кандай экенин билген жок. Да, обидно. Ошондой эле. Все, ошон үчүн анан жанагы эле темага келип козголгондо кыздар эмне үчүн жеңил кийинет деп ойлойсуз? Все-таки ошону каалаган үчүнбү же ыңгай үчүнбү же балким анча-мынчалар эркектерге жагыш үчүнбү? Возможно, эркектерге жагыш үчүн. А сиз өзүңүз ыңгайлысыз? Да. Да. Ушундай. Юбка кийген күнүңүз болобу, жеңилирээк? Да. Ну, узун кийем да. Узун кийесиз. Все, чоң рахмат. Көңүргө тең эле бирге бере берели. Жеңил кийинген кыздарды көрсөңөр силер биринчи оюңар эмне деп кетет? Бузулган кыз дейсиңер же стилине кийинип коюптур же просто өзүн иштейсиңер, кийимине маани бересиңер, бербейсиңер дегендей. Эми ага деле бербейбиз, анткени ал өздөрүнүн иши да. Вот, эми айталы, кыска шортик кийип олтур, майка кийип олтур, ачык дене мүчөлөрү эми көрүнбөй эле десек да, бирок фигурасы полный көрүнүп эле турат. Сиздин оюңуз сразу деп эле мындай башкача кабыл алып кетесиз ба, же кадыресе эле? Эми мындай антпейс эле, андай ой кетпейт эле. То есть сиз үчүн көп деле роль ойнобойт, кандай кийинип эмне болду? Адамды эмне сапаттар менен баалайсыз?
эми ал ыйманчылыгы менен байланыса болот негизи. Ыймандуу менен кандай болсо ошондой болот деп ойлойм. Кыскасы кандай кийинбесин сиз үчүн мындай өтө эле чоң роль ойнойт экен, Мейли, чоң рахмат. Тикпе. Ассаламу алейкум, атыңыз ким? Куба. Куба. Эгерде юбка, футболка же майка жеңил кийген кыздарды көрсөңүз, сиздин оюңуз эмне деп кетет? Жакшы стилдүү кийиниптир деп ойлойсузбу, же жеңил ойлонгон кыз экен дейсизби, же жөн эле тупо эркектерге жаккысы келип атат деп ойлойсузбу? Эми ар бир кыздын ар башкача ою болот. Эми мисалы үчүн кээ бир кыздар мисалы үчүн ысыганда кийип алышы мүмкүн дегендей болот да. Жок, бир гана ысыканда эмес, ыңгайы үчүн мисалы. Өзүнө ыңгайлуу болуш. Кээ бир кыздар бар баягындай ашыра, баягындай ашача кийип алган кыздарчы. Эми алар туура эмес да негизи. Жеңил кийинсе болот мындай. Өтө эмес да баягындай. Ажер көрүнүп эмес мындай. Жеңил кийимдин түрлөрү бар да. Ал жака бир чети тура, бирок мисалга алганда юбка, футболка же майка деп коелу. Жеңил эле кийинип турат, бирок мындайча эч жерде особо көрүнбөй эле дейли да. Көргөндө мисалы аны жакшы татынакай кийинип отур, стили жакшы экен деген ой кетеби, же болбосо сразу жаман ой кетиши мүмкүн эмес. Себеп дегенде бизде көпчүлүгү ушундай ой жүгүрткөнү жакшы көрүшөт экен да. Муну өтүп кетти, мондай саны көрүнүп атат, анан далы көрүнүп атат, бул всё бузулган, бул сойку да. Жок, негизи сойку алардын баары эле сойку эмес негизичи. Сойку адамдар мисалы үчүн болот, ал сойку деп мындай айтканда ойлойм да, ал оору депчи сойку. Ал сойку деген мындайча айтканда ушундай бир оору болот экен менин билишимчечи. Кыздарды бул кыздар мындай ар кандай эркектерге кайсы бир эркекти көрсө эле ошого баягындай өзүнүн желаниясы тартып берет дегендейчи. Бул баягындай ачык кийинип койсо эле бул сойку эмес. Иш кылып сиз көбүнчө оң жагынан карайсызбы же терс жагынан карайсызбы? Мен эми нейтральный эле азырчы. Мисалга алалы, бул жакта азыр кызды көрсөтпөй эле болду, бирок басып келе атат дейли, мына байкасаңыз, жакшынакай көйнөкчө. Сиздин оюңуз? Менин оюм баягы өзүнө ылайыктуу эле кийинип алган. Деңиз, ошол эле. Макул, сизге чоң рахмат, Куба. Мелис. Достор, өзүңүздөр көргөндөй уккандай эле ар кимдин ою ар башка экен, бирок көпчүлүк басымдуу катышуучуларыбыздын көбү ар бир адам өзү каалагандай кийинет дейт. Бул бир чети туура го дейм. Себеп дегенде демократиялык өлкөдө ар бир адамдын өзүнүн жеке ою, жеке тандоосу бар. Ал тандоону бирөө келип чектегенге моралдык укук эч качан жок. Бирок туурабы деген суроо болсо, бир чети туура десек болот. Себеп дегенде илгерки замандан бери алып келе турган болсок, бул нерсе кече эле пайда болуп калган жок. Бул акырындык менен келат, 10 жыл, 20 жылдап келип, уже ушул күнгө келип түптөлдү. Ар бир адамдын кийинүү, баскан турган стили, даже жашаган шарттарынан чейин өзгөрдү. Буга чейин ата бабаларыбыз боз үйдө жашап келген болсо, азыр боз үйдө бирөө жарым жашап атабы? Жок. Баарыбыз жер тамдарга, квартираларга көчкөнбүз. Себеп дегенде бул замандын талабы ошондой болуп калды. Ошол эле сыяктуу кийим. Убагында апаларыбыз жолукчан элечек кийип жүрүшчү. Азыр ушинтип келип, заман интернеттин жардамы менен ушулга келип, жеңил желпи ачык кийинип, ар бир өзүнүн позициясын ар кандай тастыктаганга укуктуу болуп калган. Бул нерсе менен биз эчтеке кыла албайбыз. Бир чети кандай кийинсе, бул адамдардын өз иши, кийлик иш беле коелу. Бир чети аша чаап кеткен жерлерде менин дагы бир аз зээним кейит, мен дагы бир аз нааразычылык туудурат менде дагы. Бирок ал адамга эле гана, жалпы кыздарга эмес, анан жалпы аял затын ошол бир-эки мисалдарды алып келип туруп эле баарын бүтүндөп бириктирип салган болбойт. Бир адам конкретно бир кызга зээним кейит, басканына, турганына, жүргөнүндө. Себеп дегенде ал адам өзүнүн туура эмес жагын көрсөтүп атат деп айтам. Жыйынтыктоочу сөздөрдүн бири болгондо, мен ар дайым айтып келем, өзүңүздөрдүн оюңуздар менен жашаңыздар жана өзүңүздөрдүн жашоого болгон көз карашыңыздар түз болуш керек деп. Биздин көп эле көрүүчүлөрүбүз бул долбоорубузду абдан колдойт. Бүгүнкү чыгарылышты мен чын-чындап келгенде кылгым келген эмес, бирок элибиздин комментарийлерин жазгандарын окуп алып ушунчалык таң калдым. Кээки адамдарыбыз аябай караңгы экенине жана кээки адамдарыбыз өтө эле алдыга кетип калганына. Себеп дегенде биз азыр ортодо жүрөбүз, көпчүлүк басымдуу бөлүгүбүз. Биз Европанын да жашоосун көздөп элебиз, байыркы кыргыз элинин да жашоосун көздөйбүз. Биз ортодо келаткан элбиз. Бирок караңгы адамдар абдан көп экен, өзүнүн оюн так жана туура түшүндүрө албай, сөзсүз түрдө 27 сөгүнгөн сөздү кошуп жазган. Ошон үчүн биз андай болбойлу туугандар. Биз ар дайым өзүбүздүн оюбузду так жана мен туура билдирип келгенбиз. Ылдыйда комментарийлерге жазсаңыздар болот. Соңунда бир гана сөз, лайк басып коюңуздар, каналга катталып коюңуздар. Себеп дегенде биз ар дайым эл алдында ушундай козголбой келген темаларды козгоп турабыз. Аны менен биргеликте манашат темаларды козгоону унутпайбыз. Айтор чоң суроо долбоору сиздерге кандай кызмат кылып келсе, кызматын ошол бойдон улантмакчы. Мен Элдос Аскарбеков, көрүшкөнчө.